Koylor maселесинде дагы мекендештерим ушундай кенен жайлоодо койлорду багып жыргап эс алып жүргөнгө эч нерсе жетпейт да. Чындыгында бул койлордун өтө пайдасы көп. Биринчиден сабырга үйрөтөт. Сабырга үйрөтөт. Кээ бир могу адамдардан баягы кээ бир саясатчылар дагы сабак алат го. Койлорго окшош бирөөсүн алдагыны жолго коюп коесуң, калганы өсүп кете берет деген маселени кылышат. Сабырга үйрөтөт. Жаштыгынан кой кайтарып, эки кой тияка, эки кой бияка кетип калып, башка болуп, бузучу болуп, ыйлап олтуруп калган учурлар, булар эч бир нерсеге алмашсыз нерселер экен да. Муну чоңойгондо кийин түшүнөсүң. Андай жайлоолор, койлор, бардык пайгамбарлар кой баккан. Жада калса Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дүйнөнүн гөзалы, дүйнөнүн сулуусу, дүйнөнүн адеп ахлагынан сулуусу, бар жоктон топ келген идеал адамы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам mana ушундай койлорду баккан. Кой багыш керек. Айылда жашасаңыз шарт болсо жок дегенде эки кой алып коюңуз бир кочкор менен. Кой багыш керек. Койлордун үнү дагы биз медицина өнүгө элек, койлордун үнү дагы негизи пайдасы бар. Нервтерге башкаса пайдасы бар. Муну кийин технологиябыз өнүккөндө бул нерсе анык болот факт түрүндө. Бирок азырынча эми эмес, бирок пайдасы өтө көп койдун үнүнүн дагы жада калса. Кой менен итти салыштырсаңыз, карасаңыз, ит өтө көп. Ит бир тууганда канчаны туат? 7-8 тууп салат. Кой жылына 1-2 туат. Бирок эмне үчүн койлор көп, иттер аз десеңиз, иттер түнү менен жүрөт дагы рызкысын издеп, таңга келгенде рызкыны Кудай берип аткан учурда уктап калат да. Ал эми койлор түнү менен уктап, таңда эртең менен туруп алат дагы жайлоорго чыгып рызкысын терип жейт. Ошондуктан койлор көп. Береке деген ушул негизи. Негизи пачка доллар болуш шарт эмес. Ушул келип аткан 10 сомуңда берекелүү болуп келсе, кырсык болуп чыгып кетпейт ал акча. Биз акыретте тапканыбызга дагы, каяка иштеткенибизге дагы жооп беребиз. Кайсыл жерге колдонгонуң ошол береке да. 10 сом адалынан келди, ал 10 сом адалынан чыгып кетет. Ошол 10 сом арам нерседен келдиби? Мисалы үчүн 10 сомдун мындайча айтканда 10 сомдун арамдуу акчанын үстүгө миллион сомдорду курсаң дагы, бул баягы бетонду пескоблоктон куруп туруп, үстүгө 100 этажды куруп койгонго окшош да. Пескоблок баары сынат, узакка барбайсың. Жыгылат, о 100 этаж мээнетиң дагы жок болот. Арамды астынан кылба. Астын бетондон адалынан сонун кыл. Үстү дагы адал болуп кете берет да. Кой бак мекендештер. Койдун майы, жамбашы, эти бүт бардыгы пайда. Турган турпаты, жүнү бүт бардыгы пайда. Биз жүн мама деп коет эдик. Жүн мама дегени апа дегени, жүн апа дейт эди айылда. Ошо жүндөрүңү койлоруңга алып барып берсең, ошо жүндөрүн алып акча кылып берет эди да. Анан бир балага айтыптыр, атасы текшерүү максатында акылын текшерип көрөйүн, эгер акыл жетилген болсо үйлөндүрөмүн деп. Койлорду бүт базарга алып барып, койлорду дагы сатпайсың, бирок акчаң менен кайтып кел дейт экен да. Анан келип айтып атпайбы ошондой деп. Бу айтат экен, акылын данышман адамга алдыга барып ушундай деди атам, койлорду алып барасың, сатпайсың, бирок акча менен келесиң деди десе. Болду, сен айылдагы ошо базарды жанында жүн мама апа бар, жүн апага барып, жүндөрүн алдырасың, сатып алат, акчаны берет, койлорду кайра айдап келе бересиң деген мааниде айтылган дейт да. Кой багыш керек, айтор мекендештерим, мындай рахат койлорду багып жүргөнгө нежеси мындай жерлерде. Бул жакта менимче 1000 го дейм бул жерде койлор. Өтө көп, мынандайча тарап кеткен. О, өйдө жагында дагы турат, мынандайча. Бул жагынан түшүп келгенде могу жакта. Мына сайдын артында дагы бар, менимче 1000ден ашат бул жерде. Аллаху акбар.